Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні жардыларды бат-бат издеп, аларға жардам бергіле. Анткени алар зор өзгөчөлүккө ээ деді. Сахабалар алардың қандай өзгөчөлүгү бар деп сұрағанда, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам қиямат күні аларға қарағыла, кийим силерге bir маал тамақ берді, кийим силерге bir сыйра кийим кийгизди. Аларды таап қолынан жетелеп, төзеле бейишке алып барғыла деп айтылат деп жооп берди. Аллахтың елшisi саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Бейишке киргенимде алдымдан бирөөнүн басқан дауышын уктум. Карасам Билал экен. Бейиштин үстүнкү кабаттарына көз жүгүртүп, үммөтүмдүн жардылары менен алардын бала бакырасын көрдүм. О жараткан эгем, булар кандай абалда деп сурадым. Алла Таала мага аялдардын даражасын кызыл алтын менен кызыл жибек түшүрдү. Байлар болсо көп убакыт алган, эсеп менен алек болушту" деди. Анан сөзү мындай деп улады: "Ошол учурда сахабаларды издедим. Абдурахман бин Ауфту көрө алганым жок. Bir канча убакыттан кийин өзү ыйлап жаныма келди. Андан эмнеге артта калдың деп сурадым. Мага: "О Алланын элчиси, Аллага касам ичүү менен айтам, сенин жаныңа келгиче өтө чоң тоскоолдуктарга кабылып, сени эч көрө албайм го деген ойго кеттим" деп жооп берди. "Эмнеге десем, мал мүлкүмдөн эсебин бере албай жаттым" деди.